Кайсы күнү жарылып кетет деген бомбанын үстүндө гана отурабыз да. Бул жердеги күзөт ага уруксат берген жок. Канаттуулардын эчки кой малдары өлүп калды дейт. Өндүрүштө колдонулган улуу заттарды ар бир мекеме, ишкана өзлөрүнүн эсебинен жоюуга милдеттүү. Бунун ордунда ушундай жок кылына турган зат экен да бул. Бул имарат учурунда Жалал-Абадтагы эң ири заводдордун бири болгон кремнийди кайра иштетүүчү Кристалл заводу Союз мезгилинде курулган, канчалаган элди жумуш менен камсыздап келген завод учурда иштебей турат. Завод элдин айтуусу боюнча 2018-2019 жылдары жеке менчикке өткөн, учурдагы абалы болсо кароосуз калган. Биз заводдун мындан аркы ичине кирип тартууга мүмкүнчүлүк болгон жок, анткени бул жердеги күзөт ага уруксат берген жок. Эми көз менен көргөнгө бизге азыр уруксат берген жок. Аны ошо киргизсе көрмөксүңөр өзүңөр деле. Көрбөй калдык. Бирок ошентип айтышып аткан да. Ошондой эле мындан 3-4 жыл мурда ылбырап калды, четиндеги бардык нерсени жеп, азыр уже даяр болуп калды деп атат да. Эми биз мына Таш көмүрдүн эли, ошол жердеги жашоочу катары айтам. Кайсы күнү жарылып кетет деген бомбанын үстүндө гана отурабыз да. Завод токтоп калгандан кийин Чакан шаарда чоң көйгөй элдин тынч уйкусун бузду. Анткени темир бачоктордо 80 тонна химиялык аралашма калып кеткен. Ал көп жылдан бери сакталып тургандыктан темирдин калыңдыгы жукарып, адам өмүрүнө коркунуч жаралганын Таш көмүр шаарынын тургуну Атыркан Шералиева ырастады. Мурдагы иштегендер айтып атат. Мен ошо бир мурдагы ушуну түптөп ушуну курган киши химик болчу, ошол рахматтылык болуп кетти, Калмырзаев Сүйдүнбек деген. Ошол айткан, бунун 1 грамм трихлорслан если жайылса 1 метр жердеги бардык нерсени уничтожить этет деп. Темир күндөн күнгө жээли отуруп, темир аябай ылбырап калган дейт. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул көйгөй менен кайрылып каккылап барган эшиги калбаган. Бирок бул иштерден жыйынтык жок. Жакында Жогорку кеңештин депутаты Замирбек Мамасадыков бул көйгөйдү парламентте көтөрүп, калдыкты утилизациялоо керектигин айтты. Жергиликтүү тургундар кайсыл жерде жыйын болбосо ошол маселени көтөрүп атат. Таш көмүрдө, Кызыл Алмада, Теңдикте, Шамал Сайда эми белгисиз адамдар келип дагы жанагы бачокту желдеп, кичине воздух чыгарып, анан эме кылганда дейт, ошол айланасындагы жана канаттуулардын эчки кой малдары өлүп калды дейт. Анан 6 каражат бөлүнгөн дейт, бирок ошол каражат дагы ушул утилизация иштери бүгүнкү чейин боло элек да. Өндүрүштө колдонулган калдыктарды жок кылуу иштери өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин көзөмөлүндө экендигин президенттин Жалал-Абад областындагы өкүлү Абсатар Сыргабаев айтты. Бирок азыр аны кандай жолдор менен жок кылуу боюнча эч кандай жумуштар жүрө электигин белгиледи. Буну жок кылуу боюнча биз ушул өзгөчө Кырдаалдар министрлиги менен сүйлөшкөнбүз, бул акча каражаты бөлдүрүп ошо жок кылуу боюнча. Андан кийин биз экологторго да биз кат бергенбиз. Анан эми азыр бүгүнкү күнгө чейин аны кантип жок кылуу боюнча булар ошол сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Буну транспортировка кылганга да болбойт экен. Буну ордунда ушундай жок кылына турган зат экен да бул. Азыр бул боюнча жумуштар жүрүп атат. Бирок бүгүнкү күндө жок кылуу боюнча мындай немелер жүрө элек. Ал эми өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Жалал-Абад областындагы башкармалыгынын кызматкерлери бул боюнча 2021 жылдын февраль айында ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, анын курамы Таш көмүр шаарынын аймагындагы улуу заттар менен жеринде таанышкан. Ишкананын жетекчисинин айтуусу менен 2021 жылдын 25 мартына чейин Япония мамлекетинин инвесторлор келип, эгерде химиялык заттарды иштетүүгө жарай турган болсо, кийинки учурларда технологиялык пайдаланууга керектей тургандыгы, эгерде керектелбесе өз күчү менен зыянсыздандыруу иштери жүргүзүү белгиленген. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өндүрүштө колдонулган улуу заттарды
ар бир мекеме, ишкана өзлөрүнүн эсебинен жоюуга милдеттүү. Мындан тышкары ошо 2021 жылдын кыш айларында межведомственный комиссия түзүлүп Бишкектен Ташкөмүр шаарынын аймагында ошол кристалл заводунун аймагындагы улуу заттар боюнча таанышкан. Ал жерден жеринде карашып, ошо улуу заттарды ошо мекеменин ээсине утилизация кылуу боюнча милдеттендирилген. Ташкөмүр шаарындагы кристалл заводунун кампаларындагы сакталып жаткан химиялык заттарды зыянсыздандыруу маселеси көп жолу козголуп, бирок бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык чыкпай келүүдө. Анын алдын албаса 50-60 миңдеген адам өмүрүнө коркунуч бар. Диана Райымжанова, Бурканбек Матов, жаңылыктар үчүн.